Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Балык бизнес кирешелүү тармактардын бири. Бул видео балык бизнесине арналат. Менин убактым чектелүү болгондугуна байланыштуу сиздерден кечирим сурайм. Балык баккан фермерлер менен барып алдынан жолугуп сүйлөшүп интервью алганга мүмкүнчүлүк болбой турат. Буюрса, күз айларынан баштап сиздерге ар бир сферадагы бизнес тууралуу жайынан барып интервью алганга аракет кылабыз. Эгерде сиз балык бизнес кылууну кааласаңыз, анда интернеттен азыртан баштап издей бериңиз. Себеби нарындык мээнеткеч ишкерибиз, мекендешибиз интернеттен эле балык бакканды өздөштүргөн. Сиздин дагы колуңуздан келет. Негизи эле ар бир ишти баштоо башында кыйын болот. Ар нерсени ойлоп, коркуп жүрө бересиң. Бир гана Кудайдан жардам сурап, өзүңүзгө ишенип баштап алсаңыз, Кудай буйрса калганы оңой эле болот. Өзүңүз изденип, жоопторду издеп, ишиңизге керектүү жактарга чуркап каласыз. Өзүңүзгө өзүңүз дем бериңиз. Мен баштаймын, кириштим, колумдан келет. О жараткан Аллахым, ишиме береке бер, өзүң колда деп дуа кылып баштай бериңиз. Буга чейин бизнес тууралуу көптөгөн видеолорду чыгардык. Биздин каналга кирип, бизнес насаат деген плейлистти таап карап чыксаңыз, көптөгөн бизнес тууралуу сонун видеолор бар. Бизнес баштоого көптөгөн дем күчтөр бар. Видеону өзүңүзгө керектүү жерлерин карап, акырына чейин көргөнгө аракет кылсаңыз болот. Сизге ийгилик каалайм, урматтуу боордошум, мекендешим, агам же инимсизби, эжемби же карындашымсызбы, кандай гана бизнес баштаганды аракет кылып жатсаңыз, буюрса баштай берсеңиз, баары жакшы болот. Эгерде биздин канал аркылуу дем алып, күч алып, бизнес баштап жаткан болсоңуз, жана бизнесиңизди баштаган болсоңуз, бизге кайрылсаңыз, буюрса сиздин бизнесиңизди элибизге тартуулап реклама кылып бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе видеону баштадык. Кыргызстанда балык чарбасы эң кирешелүү жана ошондой эле эң пайдалуу булактардын бири болуп саналат. Балыктын бир гана эти, майы, уруктары гана пайда алып келбестен, анын сөөгү дагы бүтүндөй адамдын организмине пайдалуу болгон микроэлементтерге бай. Бирок тилекке каршы күндөн күнгө бул балыктардын саны кыскарып жаткан чагы учурда 194 балык жоголуп кетүү коркунучтагы кызыл китепте дагы катталып турат. Бирок мындай көйгөйлөргө жол бербестен балыктарды өстүрүп жаткандагы азаматтар бар. Дал ушул азаматтар туурасында кеп кылмакчыбыз. Мына бул сиз көрүп жаткан жай мындан туура 6 жыл мурун калаанын чет жагындагы кагыраган ээн тала болгондуктан калк кадимки таштанды таштоочу жай катары пайдаланып келген. Мекенди мындай коозугу кор болуп жаткандыгын баамдаган каарманыбыз Ринат Досалиев балык чарбасын дал ушул жайга курууну чечет. Айтымында балык өстүрүүдө эң негизги талаптардын бири аны өстүрүүчү жайдын тазалыгы. Ал үчүн эң биринчи кезекте сууну кое берерден мурун кадимки аки ташты балык кармоочу жайга төгүү кажет. Бул дал ушул суунун ылайлануусунан коргоп, түбүн катуулантып, сууну тазартып, ошол эле маалда балыктарды ар кандай бактериялык оорулардан сактайт. Эгерде бул эреже аткарылбай, же кадимки малдын кыгын чири элек кезинде төгүп салса, балыктар бир сутканын ичинде кырылып калуу коркунучу бар. Ринат Досалиев бул шарттарды толук сактай билет. Себеби балык чарбасы менен алектенип жүргөндүгүнө дээрлик 40 жылдан ашкан. Мына биз бул жерге келгенде 6 жыл болду. Бул жакта болсо эчтеке жок болчу. Бул жерден баарын тазалап, анан болсо ТЭЦтан жылы суу алып келип, могу жерде азыр мына осёта деген балык өстүрүп атабыз. Могу эки эмеден да, эки бассейнден, бир бассейнде болсо 75 тонна, экинчи бассейнде 75 тонна балык бар. Ошол балыктарды өстүрүп, тоннада мен айтып атам, где-то илгери болсо где-то 100 канча 150 тонна болчу. Азыр где-то 50 тоннасын сатып жибердик, где-то 100 тонна балык бар. 100 тонна азыр могу жерде бар да. Но биз болсо тиги эме бул балыкты болсо постоянно инкубация кылабыз. Инкубация кылып тиги балыктын уругундан чыгарып, өстүрүп, анан болсо сала беребиз. Жылына где-то 20-30 миң салып атабыз постоянно. Борбор калаанын күнчыгыш тарабында орун алган бул балык чарбасы Чүй болбойсу боюнча эң ири чарбалардын алдыңкысы катары таанымал. Ишкерлер бул жайдан тышкарыда региондорго чакан балык чарбаларын ачып, учурда жалпысынан 500 тонна балык өстүрүшөт. Дүйнө жүзү боюнча балыктын 20 миңден ашык түрү бар. Ал эми Кыргызстанда анын 36 түрү кеңири жайылган. А бул чарбада анын 4 түрүн кездештирүүгө болот. Коя деген балык. Булар болсо тиги эме үйнүн алдында кичинекей эмелер бар го. Ошондо салып декоративный балык деген ошол декоративный балыктар да булар. Булай жегенге эмес. Жегенге болбойбу? Болбойт.
Ну жесе болот аны просто кайсы балыктар тиги эмеден, например, Японияда мындай балыктардын болсо, мындай эмелери болсо $4000 турат бир балык. Бир балык $4000 турат. Ошонун арасында. Биз мына биринчи мал алып келдик, карадык, ошондон бул балыктарды может чыгарабыз, урогун чыгарып көбөйткенге ошондой ойлор бар да, көбөйтөт. Бул балык эмне үчүн жакшы балык? Бул bir кубта болсо 600 килограммгача балык өсүрсө болот. И тем более тез өсө турган балык. Ошо Кыргызстанда тез көбөйткөнгө ошо балыктын болсо алып келдик специально. Я. Аталышы болсо африканский сом дейт, анан нильский сом дейт, анан мраморный сом деп ошол балыктарды айтышат. Эң чоңу канча килограммга чыгат? 4 жарымга чыкты. 4 жарымга чыкты. Бул балыктар болсо тиги форель деген балык. Буларга болсо где-то уже где-то 2 ай болду. Средний навескасы болсо где-то 10 граммга чыгып калды. Бул балыкты азыр могу жерден кармап атабыз. Эмне үчүн кармап атабыз? Бул балыктарды кармап, анан эмеге башка жерге көчүрөбүз. А бул жерди болсо мына тазалашыбыз керек да. Деген балыктын болсо тиги эмелери, малёгу, ичинекей. Буларга 4 күн чыгардык. Бул экспериментти биринчи марта жасап атабыз. Бул эмени малёктун алган үчүн болсо өзүбүздүн тиги эмеден ургачынан алган икрадан чыгарып, буларга азыр болсо чоңойот. Булар где-то 1 айдан кийин уже где-то 5-6 грамм болот. Ошо бул жумуштарды болсо Кыргызстанда биринчи марта жасап атабыз. Балыктар сууда жашоочу омурткалуу жаныбарлардын чоң классы. Алар бири-биринен чоңдугу, түсү, формасы, түзүлүшү, физиологиясы менен айырмаланат. Дене узундугу 1 сантиметрден 20 метрге чейин, салмагы 1 килограммдан 12-14 тоннага жетет. Өлкөдө өстүрүлүп жаткан балыктарга кайрыла турган болсок, алардын уруктары Даниядан атайын буйрутма аркылуу алынып келинет. Андан соң дал ушул уруктар сууга кое берилип, 10 күндүн ичинде балыктар өз алдынча жашоо баштап, суунун үстүңкү бөлүгүнө калкып чыгат. Ага чейин сиз көрүп жаткандай уруктары балыктын денесине жармашкан бойдон жүрө берет жана балык 10 күн бою дал ушул урук аркылуу азыктанат. Уругунда Менделеевдин элементтер мезгилдик системасында канча элемент бар болсо, дал ошонун баары бар. Эске сала кетчү нерсе, балыктар кышкысын жем жебейт. Алар суук түшкөнгө чейинки топтогон май менен азыктана алышат. Ал эми калган маалда балыктардын породасына жана жаш курагына жараша жем берилет. Учурда жемдин килограммынын эң кымбаты 115 сомду түзөт. Жылы суда өстүргөн балыктын жеми чыгып атат, анан салкын суда өстүргөн балыктын жемleri чыгып атат. Бул болсо жем болсо мына осетр деген балыкты өстүргөнгө жылы суда өстүрүлгөн жем. Бул жемди болсо биз болсо эмеден Даниядан алып келип, бул жемдин арасында болсо 27 ингредиенттер бар. Ошол основа 60% болсо тиги балыктын унундан жасалат. Мына азыр болсо бизде болсо Кыргызстанда ошондой балык жемин чыгара турган чарбалар бар. Чыгара турган жемин болсо эмеси болсо качествосу онча жакшы эмес. Балык тез өспөйт. Анан болсо 1 килограмм балык өстүргөнгө болсо почти 2 килограмм жем кетет. А бул чет элден алган жемде болсо 1 килограмм балык өстүргөнгө болсо 1 килограмм жем кетип атат. Ошон үчүн болсо экономически выгодныраак болуп атат да мына ошо. Жемди туура тандоодон тышкары аны туура пайдаланууда өзүнчө мээнетти талап кылат. Себеби ашыкча жем ар кыл илдеттерге да алып келет. Постоянно балыкты болсо текшерип туруш керек да. Эмне үчүн? Балыктын болсо где-то аурулары бар да, аябай көп ошо аурулар. Аурулар эмнеден чыгып атат? Ошо жаман жемден, анан сууда кислород жетпей калса, анан сууга болсо кандайдыр тиги химия, ошолорду салганда болсо балыктарга болсо зыян тийип ошо өлө баштайт. Ошолорду текшериш үчүн болсо мына бинокуляр дейт, бинокулярды алып ичин жарып карайбыз кандай эмнеден ооруп алды. Бул балыкка болсо мына жемди аябай көп беришкен. Сразу бул балык болсо ошо жемни көп жеп калса да эмеде оору баштайт. Мына карасаң мына тиги эмеси болсо шишип кетти да, мына өзү болсо кичинекей болсо, эмелери болсо чоң. Ошоның үчүн анын көздөрү болсо мындай атылып чыга баштайт ошо эмеден. Биринчи признак дейт ошо качан жемди көп берип аткан. Ошо жемди азайтыш керек булга.
Балыктар өз алдынча жашоого умтулуп, суунун үстүнкү бөлүгүнө калкып чыккан күндөн тарта аларды чоңураак көлмөгө салып, жаш курагына карата алгачкы жем берүү аракеттери көрүлө баштайт. Дал ушул күндөн тарта алар өсүп жетилген куракка чейин чогуу кармалат. Андан соң гана ургачы балыктар өзүнчө бөлүнөт. Мунун баары алардын уруктарын алууга карата болгон аракеттер. Эске сала кетчү жагдай, бүгүнкү күндө кара уруктун 1 килограммы $1000 турат. Анан 6 жылдан кийин арасында болсо ургачы болот, анан эркеги болот. Ошо эркектердин болсо тиги УЗИ аркылуу билип кайсы эркек, кайсы тиги ургачы. Ургачыларын калдырабыз эмне үчүн? Тиги кара икра алганга, ошону калдырып, отдельно могу жерге бассейндерге салып коебуз. Ошо бассейндерде болсо азыр могу жерде 2,5-2500 тиги ургачы бар. Анын кайсы эң чоңдору болсо 20 килограмм чыгып калган, эң кичинекейлери болсо где-то 8-6 килограмм чыгып атат. Вот. Ошондой азыр болсо постоянно могу жерде балык кармап, ошолорду бөлүп атабыз. Эркегин отдельно, ургачын отдельно. Азыр мына ошолордун бүт баарын тортуп койдук. Тагы бир ошондой эмелерни жасап, тагы где-то ниетибиз бар, ошол где-то 10,000 тоннагача ошо ургачынан алып, где-то 3 жылдын арасында болсо где-то 5-6 тоннагача кара икра чыгарганга ошондой ниеттер бар. Балык кармалган жайда суу канчалык таза болсо, ошончолук сууда кычкылтек көбүрөөк болот. Балыктар бакал оорлор менен, айрымдары кошумча өпкөсү менен дем алат. Сууда эриген кычкылтек бакал оор желбирчектеринен өтүп денеге таралат. Алардын көрүү, жет жана даам сезүү органдары жакшы өрчүгөн. Толкун кыймылдарын каптал сызыктары аркылуу туюшат. Балыктар жылуу жана муздак сууну сүйүүчүлөр болуп, 2 топко бөлүнүшөт. Маселен, жылуу сууну сүйүүчү осетр балыгы үчүн оптималдуу температура 20-30 градус болсо, форелдер ысыкка чыдамсыз келип, 15-19 градуска чейинки көрсөткүчтө гана жашай алат. Ал эми кышкысын суу тоңуп кала турган болсо, суунун үстүн жарып туруу кажет. Антпесе кычкылтектин тартыштыгы пайда болот. Ал эми ысыкта сууну алмаштырып туруу зарыл. Ринат Досалиев бул маселени да жөнгө сала билген. Ал кышкысын Бишкек шаардык жылуулук электр борбору аркылуу ысык суу алып, жайкысын мындай тосма аркылуу сууну алмаштырып турат. Андан сырткары өз эмгектери менен суу тартып, 50 киловаттык чакан гез курушкан. Ал аркылуу электр энергиясы камсыздалат. Аз эле калды. Мындан тышкары бул жайда балык этин иштеп чыгаруучу цехти да көрүүгө болот. Пургатабыз могу жерде. Могу жерде балыкты пургатып, температурасы бар, эмелери бар, бүт бар. Вот. Анан бу жактан болсо, могу жерде болсо күтүн менен копчение кылабыз. Копчение күтүн менен кылат да аны. Бул цехте жалпысынан 40тан ашуун адам эмгектенип, балыктар дал ушул жайдан союлуп, туздалып, экспорттоого даярдалат. Ошондой эле балыктарды кургатуу, ыштоо, вакуум жолу менен чаптоо, уруктарын тамак ашка колдонууга даярдоо, балык этинен манты, котлет, чучвара жасоо иштери да жүргүзүлүп келет. Бул болсо форелдин икрасы кызыл болуп чыгат. Бул жуулат, туздалат. Анан мындай банкаларга салабыз. Ар бир банканын өзүнүн граммы бар, 100 граммдык, 200 граммдык, 50 граммдык. Бул банкаларды дагы стерилизовать этип кайнатабыз крышкалары менен. Икраны пайдалуу жактарын айтып өтсөңүз. Мен бул пайдалуу жактары жанагы кальций жетишпегендикке ичсе болот, ичеги, бооруларга, балыктын баары эле азыр аябай элдин баары эле өнүп, бардык жерде эле өстүрүп атышпайбы? Айрыкча жана гинекология жактын ооруларына да аябай пайдалуу экен. Андан соң гана даяр болгон продукция же болбосо тирүү бойдон өлкө дүкөндөрүнө таркатылып, же чет элге экспорттолот. Айта кетчү жагдай, балыктарды тамак ашка колдоноор алдында жок эле дегенде 1 жума мурун атайын таза сууга салып тазалашат. 1 жума алдын болсо балыктарды таза сууга алып келип салып, где-то 1 жума ошондо кармап, кийин болсо тиги торговый сетке тапшырабыз, сатканга. Тазалаш керек да, ошо балык болсо таптаза, сатыш алдында болсо таза болуш керек. Ошон үчүн могу жерде болсо мына эмелерди өстүп тазалап, кийин болсо эмеге жиберебиз.
штук? 8700. А бирок калк арасында колго өстүрүлгөн балык эттери табигый жол менен өскөн балыкка жетпестиги, алардын жемдери чет өлкөлөрдөн даяр алынып келингендиктен кандайдыр бир гормоналдык кошулмалар кошулаары туурасында божомолдор айтылып келет. А бирок эксперттер өлкөдө өндүрүлүп жаткан продукцияга ишенүүгө болорун, ошондой эле чет элден келген балыктар да бажы биримдиги аркылуу текшерүүдөн өтөрүн маалымдашат. Бизде мындай балыктарды өстүргөндө өздөрүнүн правиласы бар, алар билет, өзүнүн эрежелери бар дагы. Андан кийин ошол балыктарды өстүрүп, малектон баштап өстүрүп, бир корм менен кармиктечет. Андан кийин дагы башка корм менен өстүрөт дагы. Эксперттердин астында, экспорттордун астында ал деген ошо жергиликтүү инспекторго кайрылышат. Биз ушул боюнча экспорттойбуз деп дагы, ал болсо өзүнүн жанагы жолдомо документтерин баарын жазып берет дагы. Анан биздин инспекцияга, шаарда Бишкекте инспекцияга ошого бизге кайрылат дагы. Биз экспорттойбуз, момча көлөмдөгү момча тонна балыктайт дагы. Ал инспектор болсо үлгүлөрдүн алат дагы, биздин лабораторияга жөнөтөт. Биз бу жерден болсо ветеринар санитар экспертизанын негизинде биз жана таможенный регламенттин негизинде биз текшерип беребиз. Көбүнчө биз текшергенде эми жанагы балыктын тазалыгын, анан кийин жанагы кармит эткенден кийин жанагы тамак аш бергенден анын составында дагы кээ бир препараттар болот. Ошол препараттардын калдыктарын текшерип беребиз биз. Ошол препараттар чыгып кетти, чыккан жок, калды, калган жок деп дагы. Ошонун негизинде иши таза болсо, андан кийин протокол менен биз инспекцияга жөнөтөбүз. Анткени менен балыктарда да адам өмүрү үчүн коркунуч туудурган айрым илдеттер бар. Маселен, кызамык оорусу. Бул ооруга чалыкканда балыктар адамдар сыяктуу эле денеси кызарып, жара пайда болот. Аны алдын алуу максатында сууга марганцовка же хлор аралаштырып, балыктарды дал ушул сууга кое берүү менен жуунтуп туруу да кажет. Эгер бул шарттар аткарылбаса, жыйынтыгы оң багытка бурулбайт. Биздин өлкөдө көбүнчө көп кездешчү бул оорулардын бири краснуха болуп эсептелинет. Анан бронхиомикоз, некроз, аэромоноз карпов жана аспергиллез. Ушул оорулар бизде көп кездешет. Бул оорулардын бизге тийген таасири биз анткени биздин күнүмдүк турмушубузда, жашообузда бул балыктарды колдонобуз тамак ашка. Анан бул сырой болгондуктан көп ооруларга алып келиши мүмкүн. Дагы бир ооруну белгилей кетсем, бул апистархоз. Бул оору дагы адамга зыян. Мисалы, бул клинический жагынан алсак, бизге көбүнчө диарея пайда болот буну жегенден кийин. Андан тышкары симптомдору көбүнчө өзүнүн температурасы көтөрүлөт, абалы начарлайт баттан. Бул оорулар негизи инфекционный, инвазионный болуп бөлүнөт. Инфекционный ооруларга киргенде ушул апистархоз адам затына бир канчалык деңгээли зыян алып келиши мүмкүн. Дагы бир маселе. Өлкөдө балык чарбасы жылдан жылга өнүгүүдө деп айтылганы менен, айрым адистер мамлекет бул жаатка көбүрөөк көңүл бурбай жаткандыгын, учурда балык чарбасын өнүктүрүүгө чын дили менен киришкен жаш кадрлар жокко эс экендигин жашырышпайт. Бардык ишти деле кесипкөй кишилер чечет да, кесипкөй киши билет. Анан могу биздин балык чарбасында деле ошо кесипке ээ болгон специалисттер керек болот да. Бир 60-жылдарда, ошо 67-жылдарда ошо аябай подготовка жана эмеге балык кадрлар боюнча дайындоо боюнча аябай жакшы жүргөн да. Мисалы үчүн ошо Москвага жиберилген, Астраханга жиберилген, Калининградка жиберип ошо келишип, анан кийин ошонун результаты чыкты да. 80-жылдарда уже 70-жылдарда, 80-жылдарда уже план тола баштады. Бурдой балыктан 1000 тоннадан башка алган. Ысык көл рыб комбинаты тоже ада 1000 тоннадан ашык балык бере баштаган. Анан эми азыркы убакта болсо кадр канча көңүл буруп атат, кадрлар жок эсе. Анан специалисттер дайындаса, ошонун алар ишти аткарат, билип аткарат ишти бар. Кандай кылыш керек, жумуштун башын аягын билет. Ошон үчүн специалисттер керек деп ойлойм. Ошо туура мамиле жасап атат, азыр ошо ачып группа ошо ишти ошо кесипкөй балык чарбасынын кесиптерин дайындап аткан. Ал эми каарманыбыз калк арасында балык чарбасын күтүүгө эмес, табият койнундагы балыктарга кол салууга кызыккандардын санарбын экендигин жашырбайт. Мындан улам жылына 10-20 миң балыкты кадимки агын сууларга балыктардын санын көбөйтүү максатында кое берип турарын айтат.
Жаштардын балык чарбасынан качуусунда да негиз бар экендигин айрым эксперттер айтып келишет. Себеби балык багуу бул сууга балыкты кое берүү менен эле чечиле койчу иш эмес. Кышкысын суунун эле урган жер муздак, жайкысын 1-2 күн жем берилбей калса салмагынан түшүп кетет. Аны кайра калыбына келтирүү үчүн өзүнчө эмгек жана ашыкча каражат талап кылынат. Суук түшкөндө суунун температурасы 15 градустан төмөндөсө, айрым балыктардын активдүүлүгү азайып, жем да жебей калуусу мүмкүн. Дал ушул кыйынчылыктарга карабастан, Кыргызстанда өндүрүлгөн ата мекендик продукцияны чет элге таандытып, калкты жумуш орундуктары менен камсыз кылып келген Ринат Досалиев чакан балык чарба күтөмдөгөн ишкерлерге багыт берүүгө даяр экендигин жашырбайт. Мына чакан жай учурда жапысынан 50 адамды жумуш орду менен камсыз кылып, андан сырткары бүтүндөй республиканы, атүгүл Белоруссия, Германия жана Казакстанды эт менен, балык эти менен камсыз кылып жаткан чак экен. Албетте бул азыркынын азаматтары кылып жаткан эмгектер. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Ат башы районундагы Башка Айыңды айылынын тургуну Нурсултан Кадыров балык өстүрүп бизнес кылуу үчүн атайын Бишкек шаарынан айылга келгенине быйыл 5 жыл болгон экен. Ал айылдын четинде жайгашкан суунун жээгинде Токой чарба башкармачылыгына тийиштүү 3 гектар таштак жерди ижарага алып, балык өстүрүү үчүн өз алдынча өздөштүргөн. Чарбасында учурда 20 миңге чукул балык бар. Ар кайсы жумуштун өзүнүн татаал жери бар, жеңил жагы бар. Кудайга шүгүр мен ушу балыктын жеңил жагын таап алдым десем болот. Эми балыкты мында аябай деле оңой деп айта албайм. Анткени бу жакта деген суу менен иштейсиз да. Чүйдөгүдөй же көлдөгүдөй суу бат эле жылып кетпейт. Көпкө чейин суук болот да. Бул өзү деген 17-18 градустагы сууну жакшы жактырат да. Ошол убакта жакшы өсүм болот. Балык өстүрүү үчүн Нурсултан өзүнүн туугандарынан башка эч кимден жардам сураган эмес. Ал балык багуу, көбөйтүү, аларга тамак берүү керек деген суроолоруна жоопту интернеттен эле карап окуп алган. Башында билбестиктен кое берген балыктарынан түшкөн кирешесинин чыгымы көп болгондугун айтат. Чүйдүкүнө башка жеркине салыштырмалуу даамынан өзүнүн эттин сапаты башкача болот экен да. Анткени биринчи бийиктикте өсөт, анан жайда өсөт, шашпайчы. Мындай айтканда жөн эле этке чоңойбойт да, бул даана природада өскөндө өсөт да. Нурсултан балык чарбасын ат башында көбөйтүү максаты бар экендигин айтты. Нурсултан баш көтөрүп өз алдынча иш баштаган жергиликтүү ишкерлерди тийиштүү мекемелер колдомок тургай текшерүүсү көп экендигин айтат. Эми закон жагынан жакшы эле жардам берип атышат, просто майда чүйдө көрө албастыктар бар, арыз муундар бар, арыз келип көп текшерүүлөр боло берет да. Бузуулар деле жок. Көбүнчөсү ошо текшерүүлөрдөн келип кайра повтордун текшерүү келгенде ошолор эле айтышат, биз ушундайды колдоп атабыз. Бир балыкты 1 килограмм салмакка жеткирип өстүрүш үчүн 2 жылга чукул убакыт жана жеми үчүн 200 сом каражат жумшалат. Бул чыгым чарбакердин акысын кошпогондо. Эгер балык бул салмакка жетсе, базардагы баасы 380 сомду түзөт. 2 жыл күтүп, ар бир балыктан 180 сом пайда көрүү үчүн балыкчы тынбай эмгектениши керек. Ошондуктан балык чарбасы бар ар бир ишкердин кошумча каражат булагы болушу шарт.